Саламатсыздарбы, Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Каналыбыздын бул жолку каарманы Айнур Айым сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Уулу райондун мээси кургап баратканына байланыштуу Индиядан операция жасатуулары керек болуп жатат. Мен Дөткулова Айнура, 40 жаштамын. 3 кыздан кийин уул төрөгөм. Төрөт учурунда кан басымым көтөрүлүп кетип, ошо баланын башы кызылып калган. Ошо балам 1 ай реанимацияда жатты. Андан кийин өзүм 3-чү этажда реанимацияда жатып калдым, эс учум жоготуп. Ушу 8 айдан бери больницалап жүрөбүз. 8 айдан бери ушу антибиотикти алып келдик буга чейин. Дагы жакын арада дагы реанимацияга жатып калдык. Мурдунан зонд менен сүт берип. Ошо башында киста, мээси кургап баратат дейт врачтар. Эпилепсия деп диагноз коюлду. Эпилепсиясы тест эле кармай берет. 2 күндүн биринде эле тест кармайт. Ушу балам менен эле алек. Балам ошо биздин өлкөдөн айыга албайт экен, Кыргызстанда. Чет өлкө Индияга барышыбыз керек. $16,000 сұрап операцияга. Балам ошо өзүм теге реанимацияда жатып калып, баламды качан көрөм деп 1 айдан кийин көрдүм. Качан астыңкы этажга которулгандан кийин көрдүм. Ага чейин. Ар кандай ой келет экен. Жакында да реанимацияда жатып калганда балаң комага түшүп калып такыр дегенде. Катуу тяжелый дегеннен. Анда да бир 20 күн жаттык реанимацияда. Мына. Ушинтип эле ыйлайт. Сүт да таанбай калган реанимациядан. Мурдунан зонд менен сүт берип аттым монтип. Шприц менен. Ушинтип эле ыйлай берет. 3 кыздан кийин иштеп жүрчүмүн. Андан кийин бул балам кол эч кимге да таштап кете албайм. Эпилепсиясы кармап, кысарып, ден жетпей, көзү аңтарылып калат, шилекей агып. Жолдошум экөөбүз 2 жолго түшүп кеткенбиз. Азыркы учурда катташпайбыз. Бирок баласын Билет. Эми буга чейин 4 бир тууганмын. Жалгыз эле агам бар. Жардам берип келишти буга чейин. Улуу кызым 16да, андан кийинкиси 13тө, андан кийинкиси 7де, андан кийинкиси бул район 9 айлык. Балам эмес чоң киши деле чыдабайт экен 4 маал укол алганга. Азыркы учурда учеттогу дарыларды ичет деп аким. Ичегиси узунураак деп кошумча дары жазып берген, нормадан узунураак экен деп. Мындай ичегиси ушу безлактозный сүт дагы. Ой. Жашоо шартым ошо квартирада турам. Ушу пособиялар менен жашайбыз, пособия, дары дармек алып турам балдар. Ушу пособия 5.000 сом алам. Ушу дары дармек алып турам ошолорго. Квартирага 4.000 сом төлөйм. Буга чейин ошо бир туугандардын жардам берип келишти. Жалгыз эле агам бар. Алардын деле өз семьясы бар, эми буга чейин каралашып келишти. Ошо эпилепсиясы кармаганда бул баклажка менен дем алдырам. Ушундай дарыларды ичет. Фондторго деле кайрылып келдим, эч жардам болбой атат. Баламды эртерээк алып барсак жакшы болот эле. Тез эле эпилепсиясы кармай берет. Буга чейин больницага жатып келдик. Эми дагы жатпашыбыз керек. Жакын арада эле майда жатып келдик. Атам болсо инвалид, 2-чи группада май. Мамам болсо давлениясы бар. Şu Индиядан жазып атышат кайра-кайра. Качан келесиңер депчи. Качан келесиңер, Загран жазаткыла деп.
Биз каражат чогулбаса кантип жасатабыз? Каражат чогулса ийиндеп жасатмакчыбыз таза. Эч каражат чогулбаса могу эле 1050 сом ушу сүт эле ичегисин арата жазып берген. Баламдын ден соолугу жакшы болуп кетишине сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Кайдыгер карабан кайрымды элимден жардам сурайм. Аллахтын ыраазылыгы үчүн жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Үнүбүздү кыргыз элиме жана кыргыз журтума жеткирип бериңиздерди суранабыз. Жардам берүү үчүн экрандагы номерлерге байланышыңыздар.